Эфирде укугуңду бил, сиздер менен мен Ырыс Металиева, саламатсыздарбы? Кыргызстанда акыйкатчылардын эл аралык форуму өтөт. Эртең 6 сентябрда Бишкек шаарында баштала турган иш-чара 7-8 сентябрь күндөрү Ысык көлдө улана турган болууда. 3 күндүк форум деги эле кандай максаттарды көздөйт, анда кайсы маселелер көтөрүлмөкчү, кимдер катышат сыяктуу көп суроолор бар. Аларга алдыдагы жарым саатта жооп алмакчыбыз. Алгач студияга келген коногубуз менен таанышып алыңыздар. Гүлнара Жамгырчиева, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары. Гүлнара айым, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эле маегибизди баштоого өтөлү. Келиңиз, байкы 6-8 сентябрда боло турган эл аралык форум кандай максаттарды көздөйт? Ошолорго токтолуп өтөлү. Бул эми бүгүн уже ошол конокторду тосуп ала баштадык. Бул форумдун аталышы бул адам укуктарын коргоо жаатындагы ченемдик укуктук актылар өркүндөтүү боюнча акыйкатчынын ролу, күтүүсү жана келечеги деген темадагы эл аралык форум болот. Эртең биз Бишкекте баштап, андан кийинки 2 күн Ысык көл областында болот. Бул форумга биз чакырган 30-40 өлкөдөн омбудсмендерди чакырганбыз. Ошонун ичинен мына бүгүнкү күндө 11 өлкөдөн омбудсмендер келди, өкүлдөрү келди. Биз азыр ошо тосуп алып, конокторду жайгаштырып, ушундай иш-чараларды көрүп атабыз азыркы маалда. Бүгүнкү күндөн баштап конокторду тосуп алып жатабыз деп айттыңыз. Бүгүн кайсы мамлекеттерден келишти? Бүгүнкү мынакей келгендер 11 өлкөдөн келишти. Бул Австриядан келди, Ирандан келди, Турциядан келди, Россия Федерациясынан, Казакстандан, Молдовадан, Өзбекстандан, Монголия, Литва, Армения, Тажикстандан. Эң башкысы бул деген ООНдун балдар укуктары боюнча комитеттин төрайымы келди. Чоң коноктор келди. Биз ушул конокторду азыр жайгаштырып, эртең форумубузду ушул Орион мейманканада баштайбыз форумду. Эртең баштаганы турасыздар. Форумда карала турган темалар алдын ала айтылган болчу. Алардын негизгилери ушул 4 багытта болмокчу эле да. Мунун биринчиси пенитенциардык система, башкача айтканда абактагылардын укуктары жөнүндө, экинчиси шайлоочулардын укуктары жөнүндө, үчүнчүсү баягы кичинекей балдардын укуктары жөнүндө, андан кийин соттук реформалар боюнча болчу да, алдын ала берилген маалымат боюнчачы. Эмне себептен ушул 4 тема тандалып алынды? Ушул 4 тема биз баягы эң чоң основной багыт деп алабыз. Анткени бизге ушул кайрылган жарандардын арыздарынын көбүнчө ушул тармакта түшкөн арыздар болуп эсептелет. Абакта отурган адамдардын укуктары деп атабыз. Абакта отурган адамдардан көптөгөн арыздар өзүлөрү жазып, ошо абактан келип атат, ошол жактан түшүп атат. ИВС СИЗОлордон, колониялардан. Андан сырткары өзүнүн тууган уруктары кайрылып атат. Ошолордун баягы кесилгендиги тууралуу нааразычылыктар болот. Сот тармагына туура эмес кесилди, или баягы алган мөөнөттөрү ашыкча дегендей, или ошол эле жерден кээ бирөөнүн баягы уруп сабап атат деген маалыматтар түшөт да. Ошондуктан ушу абакта отургандардын бирден бир чоң маселе ошол жакта болуп атат. Ошон үчүн ушул теманы биз тандап алдык.
Азыр ошол эртең баштала турган акыйкатчылардын эл аралык форуму жөнүндө кичинекей байкы даярдалган ролик бар болчу. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ошол роликке кезек берелик, андан кийин кайрадан жолугушабыз. Мына азыр эле роликтен биз көрүп алдык эл аралык форум качан башталат, канчада, кайсыл жактарда өтөт депчи. Ошол эле роликтин алкагында түшүнүктүү болду окшойт. Ушул буга чейинки жоопто сиз жооп берип кеткен баягы абактагылардын укуктары жөнүндө дагы белгилүү болду роликте. Ушул жаатта сиз айтып кетпедиңизби, арыздар көп түшөт депчи. Ошол арыздар боюнча сиздер барып жерине барып же болбосо сураштырып иштерди жүргүзөсүздөр да кандай баа бересиздер? Улар Эми бизге түшкөн арыздын негизинде биз ошол замат биздин бөлүм бар. Бөлүмдөгү биздин сотрудниктер ошол түшкөн арыздын ээси менен барып ушул жеринен жолугушат. Мисалы ошондой эле жанакындай урду сокту деген бир баягы арыз болуп калса, ошол денесинде тактар барбы, ошону далилдегенге аракет кылабыз. Жетекчилери менен, ошол абактын жетекчилери менен жолугуп, биздин сотрудниктер көп ошондой инспекцияга чыгып турушат. Былтыр мисалы алсак, ошол сотко катышып бер деген арыздардын саны эң бизге аппаратка түшкөн 15 миңден ашык адамдын арызынын ичинен 60-70% ушул сот тармагында болуп калат да, сотко катышып бергиле депчи. Ошо абактагы отургандардын арыздары болуп эсептелет да. Анан биздин сотрудниктер ошондон инспекция жүргүзүп, бир маалыматтарды баягы топтоп, кайсы тармакта мүчүлүштүк бар, ошону далилдеп аныктайбыз да. Анан биздин чараларыбыз ошол түшкөн арыздардын негизинде сотторго, ошол эле совет по отбору судей ошол жака жазылат, каттын баары тең, ошол жакта маалыматтарды алабыз. Ошол жарандардын жообуна ошол келген арыздардын алган жоопторду тиркеп туруп, биз дагы ошо жооп беребиз да, толук маалыматты арыз ээсине жооп бергенге аракет кылабыз. А ошол баягы арыз менен кайрылып атпайбы? Баягы темир тордун ары жагындагылар дейлик, көбүнчө ошолордон келет деп айттыңыз да. Ошолордуку жазган, кайрылган арыздары реалдуу болуп чыгып атабы же кандай болуп атат? Көпчүлүк учурда бул эми баягы ар бир адам өзүн мен туура кылдым, меники туура деп эсептейт. Бирок ошентсе дагы баягы соттун чечими тургандан кийин биз ошол соттун чечиминин негизинде гана иш кыла алабыз. Жогорку соттун чечими аякы болгондон кийин ошол соттун чечиминин негизинде биз дагы ошол жарандарга жообун беребиз. Көбүнчө учурда ошол
мындай баягы аныкталбай калат да. Субъективдүү пикирлер. Ушул айткан маалымат, жазган күнөөлөрү такталбай калат көбүнчө учурда. Демек өзүндүкү туура деген. Ар бир адам өзүнүкүн туура деп ойлойт, нааразычылык кылып жазат, бирок биз ордуна барып ошолорду текшергенде аныкталбай калат да көбүнчө учурда. Кийинки суроо ошол эле эл аралык форумдун бирден бир багыты шайлоочулардын укуктары деген болду да. Ушул жаатта сиздер форумдун алкагында кандай маселелерди, кандай суроолорду карайсыздар? Эми бул шайлоо деген абдан чоң бир орчундуу маселе болуп келген бул учурга чейин. Шайлоонун көп баягындай ыплас оюндарын өз башыман да өткөргөм. Ошондуктан азыркы бууреки биздин жүргүзүп аткан багытыбыз, өлкөнүн жүргүзүп аткан политикасы туура деп эсептейм да. Таза коом деп, таза шайлоо деп референдумда өткөрдүк. Азыр мынакей ар бир адам ушул шайлоодо өзү үчүн гана ушу добуш бере алат да. Эң биздин жетишкен жакшы бир нерселердин бири деп ушуну айтып кете алат элем да. Ошон үчүн азыркы дагы мынакей ушу чоң шайлоонун алдында турабыз. Ошол шайлоо дагы таза өтүп кетсе, эл мына айтып эле атабыз, өз добушун сатпай, ошол өзүнүн ишенген баягы кандидатына добушун берсе, ушундай шайлоонун тазалыгы ошондо билинет эле дейм да. Таза шайлоо өтсө, ошого биз багыт алып атабыз. Биз дагы ошону аппаратта баягы ар бир участкада барып, участкаларды ошо шайлоо күндөрү дежурство организовать этип биздики аппаратта мүчөлөрү, комиссиянын мүчөлөрү отурабыз. Ар бир региондо да ошондой болот. Бул приказдын негизинде ошо биздин аппараттын сотрудниктери ар бир шайлоо участкасында ушу таза шайлоо өтсүн деп өзүлөрү көзөмөл жүргүзөт да. Бул шайлоо боюнча. Шайлоо боюнча. Балдардын укуктары деп да атабыз. Көбүнчө азыркы учурда балдардын укуктары кайсы жаатта бузулат? Сиздерде бир байкоо, мониторинг бар болсо керек бул боюнча. Эми азыр жашоо турмуш баягы шартка байланыштуу болуш керек. Бул мигранттар, өзгөчө мигранттар баягы чет өлкөгө чыгып кетип, балдарын чоң эне чоң атасына таштап, тууган уруктарына таштап кеткен балдар көбүнчө ошолордун укуктары бузулуп атат. Ошолор баягы өзүнүн ата энесиндей барыбир эч ким карабайт да. Ошолор кароосуз калып атат. Көп балдарды жанакындай балдар үйүнө эне атасы тирүү туруп, ошол балдар үйүнө таштап өткөрүп коюп кеткен жарандарыбыз бар. Ошол балдардын укуктары бузулуп атат. Алыс кетпейли, ал баягы ошол балдардын укуктары сырттан келген адамдардан эмес, тегерегинде жакын эле туугандарынын тарабынан ошол балдардын укуктары бузулуп атат да. Зордук зомбулук болуп атат. Жанакындай сексуалдык тармакта дагы еще эмелер болуп атат, балдарга кол салуу болуп атат. Ошондуктан ошо мигранттардын балдары анан жабык баягы учрежденияларда, интернаттарда, балдар үйлөрүндө ошондой балдардын укуктары өзгөчө биз көзөмөлгө алабыз. Мониторинг этип, ошондой жака инспекция айттырбай барып текшерүүлөр да биз тараптан көп болот. Алдын ала билгизбей айтпай туруп барабыз. Кандай ушул биздин Кыргызстандагы балдар үйлөрүнүн абалы? Балдар үйүнүн абалы эми бардыгы бирдей деп айтып кете албайм. Мына жакында эле өзүңөр деле маалыматыңар бар болуш керек. Беловодскийде балдар үйүнүн, интернаттын баягы балдардын состояниясы кандай болуп, андай жерлер да бар. Жакшы жагынан дагы баягы көрсөткөн балдар үйлөрү бар.
анан баарын бирдей деп айтууга мүмкүн эмес. Биз жактан ушу мониторинг жүргүзгөндө көп эле нерселерди баягы жакшы жагынан выявлять этебиз. Анан аны эми баягы жакшы деп мондай жаман, баарын эле жаман дей бербей, жакшы жагын да айтып туруш керек да. Иштеп аткан, ошол жакта иштеп аткан адамдар дагы эмгегин баалап сыйлаганды билиш керек. Бир маселе айтылып кетти. Биздин чет жакка иштеп кеткен мигранттардын балдары көбүнчө ошол балдардын укуктары бузулат дедиңиз да. Ушул кырдаалдан чыгуунун жолдору катары сиз эмнени айта аласыз? Эми бул социалдык, экономика жагынан өлкөбүз өнүксө, эне аталар ошо балдарын таштабай чет өлкөгө чыгып кетпесе, баары тең өзүнүн колунда болуп, балдары өзүнүн колунда болуп тарбияланса, ошондой жанакындай кичинекей балдардын укуктары бузулбайт эле дейм да. Ошон үчүн бул деген основной экономика биздики көтөрүлүп кетсе, өлкөбүз жакшы мындай жетишкен деңгээлде адамдар жашаса, ошондо мындай терс көрүнүштөр болбойт деп ойлойм да. Өнүгүүдөн көз каранды болду, жооп. Кийинки суроо ошол эле акыйкатчылардын эл аралык форумунда көтөрүлө турган маселе соттук реформалар боюнча. Биз башка өлкөлөрдү мындай коелу, өзүбүздүн өлкөнүн алкагында соттук реформа деп атабыз, кандай жүрүп жатат? Бул эми сот системасы абдан эле бизде оюттогудай болбой атат азырынча. Бул биздин жана жаңы конституциядагы соттор кеңешинин курамына жанакындай дисциплинардык комиссия түзүлүп атпайбы? Ошол бир ката кетирген, бир мыйзамды бузган сотторду ошол дисциплинардык комиссия карайт да. Ошол комиссияга биз дагы мүчө болуп кирсек деген бир өзүбүздүн оюбуз бар да. Бул акыйкатчы институтунан. Акыйкатчы институтунан ошол жака мүчө болуп кирсе деген биз сунушубузду берип жатабыз да. Ошондо биз дагы жакындан таанышып, ошол жерде кайсы судьяга кандай үстүнөн арыз түштү, кайсыл жагынан ката кетирди, кандай күнөөсү бар, ошону баягы карга карганын көзүн чукубайт дегендей, соттор өзүлөрү эле баягы чечип койбостон, биз дагы сырттан ошондой бизге окшогон бир наблюдательдер болсо, мисалы ошол эле неправительственный организациялардан же болбосо ошо аппараттан ушундай адамдар болсо, ошондо бир адилеттүү бир чечимге келип, ошол сотторду баягы жазасын, эгерде ошондой нарушениясы бар болсо, баягы жазасын туура бергенге бирден бир жолдомо болот беле деп ойлойбуз да. Бул сот системасында азыр көп эле ошо биз өлкөбүздө көп эле наразычылыктар болуп атпайбы? Туура эмес чечимдер болуп атат, көп эле туура эмес чечимдер болуп атат. Соттор мындайча айтканда, ким биринчи келип сүйлөшүп койсо, ошонун решениясы или кимиси көбүрөөк берсе, ошонун решениясы туура болуп чыгып атат да. Көп учурда ошондой болуп атат. Ошондуктан бул соттор жанакындай комиссиясында, ошол сотторду карап аткан комиссияда ушундай четтен адамдар болсо, объективдүү мындай бир чечим чыгат болуш керек деп ойлойм да. Ушулар боюнча сиздердин институтка кайрылган жарандар барбы? Анткени жана сөзүңүздүн башында жооп берип жатып, сотко катышып бер деп кайрылган жарандар абдан көп деп айтып кеттиңиз. Мынакей сот отурумуна катышып бергиле деген жарандардын саны, мисалы, былтыркы статистиканы алсак, 2016 жылы
сот отурумдарына катыш бергиле дегендердин саны 1658 адам арыз жазып атат да. Ошол жанакы жалпы жонунан 15.000 адамдын ичинен ушу эң көбү ушул болуп атат да. Анан милиция кызматкерлеринин аракетсиздигине байланыштуу даттануулар экинчи орунда болуп атат да. 416 жаранга кайрылып атат да, бул 11%. Жана айтып кеткен сот отурумдарына катыш бербөө боюнча бул 43,6% болуп атат да, жалпы түшкөн арыздардын санынан. 43,6%. 43,6% болуп атат. Ушул жаатта барып катышып күбө болгон учурлар болобу? Албетте, ар бир жаран бир жума мурда, жок дегенде 3-4 күн мурда келип өзү арыз жазып кетет. Кайсы инстанция, кайсы райондукпу, областтыкпы, кайсы инстанция, кайсы сот отуруму, кайсы числодо болорун баарын жазып арыз таштап кетет. Ошонун негизинде биздин өзүнчө бөлүм бар. Бул 15-жылы уюшулган бөлүм биздин аппаратта, соттор бөлүмү. Ошол жакта 6 сотруднигибиз бар. Ошол түшкөн арыздын негизинде ар бир сотко барып катышат да булар. Шамда бир баягы накладка болуп, абдан көп арыз бир күндө 2-ден 3-төн сотко барышат бир киши. Ошол кээ бир эле учурда ушундай мүмкүнчүлүк болбой калган учурлар болот. Ошондо катышпай калбаса, дээрлик жазган арыздардын баарына барып катышышат. 4 ушул эртеңден баштала турган эл аралык форумда көтөрүлө турган 4 маселеге биз токтолдук. Булар жөнүндө жана мен сизге суроо бергенде мындай деп жооп бердиңиз да, ушул тармактардан бизге келип түшкөн арыздар аябай көп дедиңиз да. Мындан тышкары биздин Кыргызстандын шартында кайсыл тармактардан дагы көйгөйлүү маселелер бар сиздерге келип түшкөн? Көйгөйлүү маселелердин бири бул ушул таза суу маселеси жаңы конуштарда. Таза суу маселеси эң орчундуу. Көбүнчө ушул социалдык экономикалык маселелер, аялдардын укуктары боюнча маселелер көп. Алименттер, ошондой эле биздин жанакы мигранттардан көп мындай кайрылуулар түшөт. Депортация болуп калгандар, ошол чет өлкөдө жүрүп документтерин жоготуп ийип, келе албай, чыга албай калган жарандар кайрылат көп. Саламаттык сактоо жагынан көп маселелер бар. Ал тармактан да көп арыздар түшөт. Мисалы, эмне деген? Мисалы ошол эле жасалган операциянын баягы сапатсыздыгынан кайтыш болуп калгандар учурлар бар. Аялдардын жанакынтип репродуктивдүү укуктары бар. Анын баары тең аялдар боюнда бар аялдар төрөт маселесине келген учурлардын баары акысыз болуш керек. Ошондой бизден акы алып атат, баланча сомдон төктүрүп атат, сурап атат деген маселелер, ушундай арыздар көп болот бизге түшкөн. Анан жанакындай жер маселеси боюнча дагы көп кайрылгандар бар. Мындай суроо сурайын деп атам да, бир аз форумдан бир аз четтесек, Акыйкатчы институтунун ушул быйылкы ишмердүүлүгүнө көңүлүңүздү бургум келип атат. Бул жылы аталган институт баягы кайсы тармактарда адамдардын укуктары жөнүндө баяндамаларды даярдады? Быйылкы биз аппаратта 9 баяндаманы даярдап, ошо планыбызда турат, 9 баяндама. Былтыркыга салыштырмалуу 3 баяндамага азыраак болуп атат, бирок былтыр биз 11 баяндаманы даярдап, ошо жогорку кеңешке да алып барып, жогорку кеңештен өттү, общественный слушание өттү, комитеттерден өтүп, жакшы мындай натыйжага жетип, жакшы элдин пикирин уктук да. Быйылкы болсо ушул
мынакей таза суу боюнча ушу 3-кварталда деп турабыз. Анан балдардын укуктары психиатриялык учрежденияларда жаткан балдардын укуктары боюнча баяндама даярдалган турат. Анан правосудие боюнча баяндама, ювенальная юстиция боюнча торговля, защита от торговли деп, пытка боюнча деп баяндама. Анан ошол эле жабык жайларда жаткан адамдардын укуктары боюнча ошолордун баягы условия содержаниясы боюнча баяндама турат 4-кварталда. Анан балдардын укуктары жанагы интернатный учрежденияларда жаткан балдардын укуктары, анан карылардын, кары адамдардын укуктары боюнча, мигранттардын, анан гражданствосы жок адамдардын укуктары. Ушу 9 атайын баяндама быйылкы жылда биздин графигибизде турат. 2-3 уже даяр, бүткөн, калгандары мына 3-4-кварталда ошо даярданып бүтүп чыгат. Негизи Акыйкатчы институтунда 1 жылдагы баяндамалар 2 жылдагыдан айырмаланабы? Мисалы үчүн быйылкыларды өткөн жылкы менен салыштырса. Былтыркы болуп өткөн 11 баяндама быйыл кайталанбайт. Былтыркы мисалы военнослужащийлердин деген укуктары, право жанакындай аялдардын репродуктивдик укуктары деп ушундай башка темада болгон баяндамалар 11 баяндама. Быйылкы 9 баяндама башка темада болот да. Бул суроону узатканымдын себеби быйыл биздин өлкөдө өткөн жылга салыштырмалуу кайсы маселелер күч? Актуалдуу болуп бул албетте бирден бир бул балдардын укуктары деп эсептейбиз. Балдардын укуктарын ар дайым актуалдуу деп эсептейбиз. Кайсы маалда болбосун балдардын укуктарын биз деген биринчи орунга коюп карашыбыз керек. Ошондуктан бул бирден бири ушу балдардын укуктары, анан социалдык экономикалык бул жагдайда ушул адамдардын таза сууга болгон укуктары, ошол жанакындай үйгө, жерге болгон укуктары, мынакей эгерде үйүң, жайың жок болсо, ошол балдар кайсы жакта тарбияланат, кайсы жакта жашайт, кандай баягы үй бүлөдө дегендей ошол баары тең эле ошол социалдык экономикалык жактан байланыштуу да. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калгандыгына байланыштуу коштошобуз. Атайын убактыңызды бөлүп суроолорго жооп берүү үчүн келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Байкы эфирдин соңунда кичинекей кайрылууңуз болсо айтып алсаңыз болот. Урматтуу кыргыз элим, биринчиден ушу сиздерге тынччылык, ден соолук, ийгилик каалайм. Алдыда келе жаткан чоң бизде элибиздин алдында турган чоң сыноо турат. Ушу мынакей биздин бирден бир баягы темабыздын бирөө болгон шайлоо тармагы болуп атат. Ушу шайлоого активдүү катышып, ошол жерде баягы орусча айтканда баягы достойный кандидатка, тартыктуу талапкерге добушуңарды берип, сатылбастан баягы ушул бир башынан эле айтып жүрөм, ушул 500 сом, 1000 сом канча күндүк оокат болот. Ошол келечекти, ошо балдарыбыздын келечеги, элибиздин келечегин ошо сатпастан татыктуу талапкерге добушуңарды бериңиздер деп баарыңыздарга жакшылык, ыйман каалайм. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эртеңден баштап Кыргызстанда өтө турган акыйкатчылардын эл аралык форуму жөнүндө маалымат алып берүүгө аракет жасадык.
Түз эфирде укугуңду бил программасы болду. Сиздер менен мен Ырыс Семеталиева болдум. Амандашканча.